Саламатсыздарбы жолдоштор. Бүгүн 16 март 2024 жыл. Кыргызстан, Бишкек. Анда импульсный контрольканы көрсөтөйүн дедим силерге бүгүн. Бул контролькабыз плюс менен минуска туташылат. Эки выводы бар. Анан ошондой эле мына шуп мындай. Муну менен биз плюс минустарды текшеребиз, импульстарды текшеребиз. Ошол импульстарга мунун касиети бар. Анткени бул өзүнөн 5 вольтко жетпеген ток менен текшерилет. Ал эми инжекторный машинелерде, мисалы электронный блок управлениядан эгер кеткен катушкаларына импульстарын текшергенде обычный силовой лампочный контролька менен текшерсек, ал жерде 12 вольт, ал ошол электронный блок управленияны күйгүзүп салат. Ал эми бул 5 вольтовый, бул безопасный деп саналат. Ичинде биякта ошол өзүнүн диодтору, стабилитрон, резисторлору бар. Эми мындайча айтканда колго жасалган радио детальдардан. Мына атайын мультиметрди коюп койгом. Азыр мисалы текшерсем, мына көрдүңөрбү, 4 вольт. То есть бул 4 вольт менен текшерилет, 5 вольтко жетпейт. Ошон үчүн эч кандай эбуга, компьютерге залакасы тийбейт. Мына плюска туташтырсак, кызыл күйдү. Минуска туташтырсак, жашыл күйдү. Кузовко туташтырсак, мына жашыл күйүп атат. Анткени ал жерде минус. Так, мунун схемасы мындай. Диодный мост. Бул жери болсо стабилитрон, резистор. Биякта мына кызыл, жашыл ледтер, шуп. Так, мына ушу менен эгер кызыксаңар, чогултсаңар болот. Андай деле кыйынчылыгы жок. Анан азыр эми муну моякта бизде мына датчик коло бар, бул жерден импульс кетет. Азыр ошол импульсун текшеребиз. Ошондо байкайсыңар өзүңөр. Азыр машинени оталдырайын бир сүрө. Так, машина карбюраторный, бирок импульс чыгат датчик колдон. Такой камера. Мына жерде жашыл күйүп жанып атат. Ал эми кузовко койсок, жөн эле жашыл күйүп атат. Бияқта импульс жок. Бул жерде мына импульс бар. Плюска койсок, минуска койсок жашыл, импульска койсок эми уштерден билсе болот мына. Значит, импульсу түшпөйт. Ал эми биякта минус плюсун болсо жанагындай алып текшеребиз. Мына бүгүн мына ушуну көрсөтөйүн деп чечтим. Баарыңарга ийгилик. Көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар. Мейлі.